Salam dostlar, байланышта Санчо Бей каналы. Kingsman тыңчылары жөнүндө тасманын биринчи бөлүгүн каналдан издесеңиз таба аласыз. Ошондуктан көпчүлүгү бул тасманын экинчи бөлүгүн чыгарууну суранды эле. Андыктан көңүлүбүздү алтын шакек деп аталган Kingsman тасмасынын экинчи бөлүгүнө буруп, окуяны улантууга аракет кылалы. Сиздер тасманы адаттагыдай эле дос жар аяштарыңыздар менен бөлүшүп койгон болсоңуздар баштайбыз. Тасманын башында Эгзи ишканасынан чыкса, анын жанына Чарли Хескет деген адам келип калат. Ал буга чейин Кингсманга өтүүгө аракет кылып, бирок сынактардан өтпөй алган эле. Анда Чарли дароо тапанчасын чыгарып Эгзини коркутуп жатса, Эгзи унаасына олтурмуш болуп, Чарлини да унаага салып эле экөөнүн ортосунда мушташ башталып кетет. Биз ушул жерде Чарлинин колу темирден экенин көрөбүз. Анткени бара жаткан унаа бир нерсени сүзүп токтоп калганда, Чарлинин темир колу унааны кармаган бойдон калып кетип, өзү болсо терезеден ыргып кетти. Анда качуусун уланткан Эгзи унааны өзү айдап алып, артынан келе жаткан 3 унаадан качып, эс алуучу бактардын бирине кирип, чогуу иштеген Мерлиндин уруксаты менен 3 унааны жардырып жиберди. Андан соң каарманыбыз унаасын ишканалардын бирине таштап эле үйүнө жөнөп, ал кеткенден кийин биз жанагы Чарлинин калып калган темир колун кыймылдап жатканын көрөбүз. Кыймылдаган кол унаанын ичиндеги бир баскычтарды басып, өздөрүнө тиешелүү маалыматтарды алып алды окшойт. Кызыгы бул күнү Эгзинин туулган күнү экен эле. Ошондуктан ал 3 досу Джамал, Лиам, Бренданды чакырып, жана сүйгөн кызы Тилда менен сүйлөшүп олтурушкан. Бир убакта эле окуя башка жака бурулуп, биз дүйнөдөгү маңзаттарды саткан эң күчтүү адам Поппи Адамс деген аялды көрөбүз. Ал өзү жетектеген кылмыштуу топ алтын шакек жөнүндө айтып, кол астындагы иштеп жаткан Чарли деген адамды буга чейин кылган катачылыгы үчүн ага жаңы ишке кирип жаткан Анхел деген адамга буйругун берип, Чарлини эт майдалоочу аппаратка салып салышат. Эртеси Эгзи жумушка жөнөп турса, Тилда кечинде ата-энеси менен жолугушканын эскертет. Көрсө Тилда Швециянын ханынын кызы экен эле. Ошондуктан сүйгөн кызы ага тамактын үстүндө өтө маданияттуу отуруш керек экенин эскертти. Бир кезде Эгзинин эсине эски досу Гарри түшө баштайт. Эсиңиздерде болсо, тасманын биринчи бөлүгүндө Эгзини машыктырган Гарри өлүп калган эле. Анда каарманыбыздын көзүнөн жаш тегеренип кетип, ал жумушуна барып, башчысы Артур, чогуу иштеген кыз Венселот жана Мерлин болуп, буга чейин ага кол салган Чарли жөнүндө сүйлөшө башташты. Көрсө, тасманын биринчи бөлүгүндө адамдардын баардыгынын башы жарылып кеткенде, Чарлинин башы жарылбай, анын колу жарылып эле үзүлүп калыптыр. Анан да аны Кингсман албай койгондон кийин ал туура эмес жолго түшүп, жанагы алтын шакек деген кылмыштуу топко кошулуп алган экен. Биз мындан соң Анхелге дагы алтын шакектин белгисин коюп, аны дагы уюмга кошконго даярдап жатканын көрөбүз. Эң кызыгы, Поппи ага өтө даамдуу бир гамбургер жасап берет. Бирок бул гамбургер эмненин этинен экенин өзүңүздөр деле түшүндүңүздөр окшойт. Ошентип Эгзи кечинде сүйгөн кызы Тилданын ата-энеси менен жолугуп, мындай нерседе биринчи болгонуна карабай атасынын ар бир берген суроолоруна жооп бере берет. Көрсө, ал кулагына кулакчынга салып алып, дос кызы Венселот менен кабарлашып, ар бир суроого Венселот жооп таап Эгзиге жөнөтүп турган экен. Анан да Эгзи көз айнекти жөндөн жөн тагынбайт эле. Ал көз айнекте Кингсман жөнүндө маалыматтардын бардыгын билип турчу. Бир кезде эле көз айнегинин анын үйү жарылып кеткени көрүнүп, анан да Кингсмандын канча кеңсеси болсо бардыгы жарылып кетти. Көрсө, бул жарылуучу ракеталарды кылмышкер Поппи учуруп, Кингсмандын даректерин болсо жанагы тасманын башындагы темир кол Чарли салып бериптир. Ошондуктан Поппи ага сыйлык кылып, мурдагыдан дагы мыктыраак бир темир кол тартуулады. Ошентип тирүү калган Эгзи ишканасына келип, анын жер менен жексен болгонун көрүп, бир маалда ал жерде Мерлин пайда болсо, Эгзи ага тапанча такай баштады. Анткени Эгзи эмне болгонун түшүнбөй эле эч кимге ишенгиси келбей жаткан. Анда Мерлин ага Чарлинин темир колун көрсөтүп, душмандар ошол аркылуу Кингсмандын даректерин билип алганын айтат. Эки каарманыбыз мындай учурда кыямат деген протоколду колдонушуп, душмандарга каршы чыгуунун жолун издешип, протокол боюнча ичимдик саткан дүкөнгө барып, өздөрүнүн тиешелүү бир ичимдикти табышат. Ичимдикти көргөн эки каарманыбыз эч нерсени түшүнбөй эле аны иче башташты. Бир кезде эле экөө мас болуп алып өлгөндөр десе ыйлагылары келип, Эгзи ичимдиктин идишин кармап отуруп, анын астында Кентуккидеги бир даректи көрүп калат. Анда каармандарыбыз көп ойлонбой Американын Кентукки штатына барып, өздөрү издеген дарек боюнча барса, ал жерде ичимдиктер салынган кутучалар аябай көп экен. Бир убакта алардын артынан бир мылтык көтөргөн адам пайда болуп, Эгзи менен Мерлинди көз жумуп ачыкчанда эле ур токмок алып эстерин оодарып коет. Бир кезде экөөнү байлап алып, кайдан келдиңер деп суракка алып, алар баардык чындыкты айтса деле жанагы адам эч эле ишенбес болду. Эң кызыгы, ал адам бир кезде терезенин артында турган Гаррини көрсөтөт. Көрсө, көзүнө ок жеген Гарри өлбөй эле тирүү калыптыр. Анда эки каарманыбызды коркутуп жаткан адам, мен азыр Гаррини өлтүрүп салам деп айтып, силер баардык чындыкты айтпасаңар атам деп тапанчасын такап турган. Бир кезде ал жерге кыз кирип келип, булар баардык чындыкты айтып жатышат экен. Чындап эле Кингсмандан келишиптир деп эле алардан кечирим сурай баштады.
Көрсө бул кыздын аты Кола, баланын аты болсо Текила экен. Булар дагы Кингсманга окшош эле Стейтман деген уюм болуп чыгышат. Бир күнү Кола иш үстүндө олтурса ага бир түшүнүксүз жардам суроо белгилери келип, Текила экөө учуп барышса ал жакта Гаррини атып салган экен. Анда Кола атайын өздөрү даярдаган бир аппарат менен Гаррини куткарып калып, анын ок тийген көзүн даарылап, бирок Гарринин эсинде эч нерсе калбай калган болот. Ошондуктан ал өзүн кичинекей сезип, китепти көп окуп, анан дагы көпөлөктөрдү өтө жакшы көрүп калыптыр. Бир кезде Текила Эгзини башчысы Шампайн деген адамга жолуктуруп, Эгзи аларга Алтын шакек уюму жана Чарли жөнүндө маалымат берет. Биз ушул убакта Текиланын беттери көк ала боло баштаганын байкайбыз. Сыягы жанагы кылмышкер аял Поппи Адамс бир нерсени баштаган окшойт. Анда Шампайн Эгзини башка бир Виски деген тыңчысы менен тааныштырып, экөөнү атайын бир тапшырмага жөнөтөт. Сыягы буларды жакшылап сурап келсең, Султанчай деген да тыңчысы бар окшойт. Бул убакта Мерлин менен Кола Гарринин үстүнөн тажрыйба жүргүзүп жатышкан. Алар Гаррини эсине келтириш үчүн аны чочутуш керек деп ал жерде сууну пайда кылып, бөлмөсү сууга толуп, Гаррин сууга думчугуп деле такыр эсине келбей койду. Кола Мерлинге биз көп жолу аракет кылып көрдүк, бирок эч эле майнак чыкпас болду. Ошондуктан Гаррини үйүнө жеткирип койгонубуз эле туура болот деп айтат. Биз мындан соң Виски менен Эгзинин тапшырма боюнча кетип жатканын көрөбүз. Көрсө алардын тапшырмасында кылмышкер Чарлинин сүйгөн кызы Клараны табыш керек болот. Алар Кларага белги бере турган аппарат коюшуп, ал аркылуу Чарлини таап алууну максат кылышкан окшойт. Эң кызыгы аппаратты адамдын денесине эмес, немесине салыш керек экен эле. Ошондуктан Эгзи ал кыз менен дароо эле тамашалаша баштап, тез эле таанышып, жакындашканга дагы жетишип калат. Бул убакта дүйнөдө башка адамдардын дагы беттери көкмөк болуп, Кола бул нерсенин баңгизат чеккен адамдарда пайда болуп жатканын аныктап чыгат. Биз мындан соң Поппи менен Чарлинин сүйлөшүп олтуруп ал жерге Анхел келгенин көрөбүз. Бул убакта Анхелдин да бети көкмөк боло баштаган экен. Анда Поппи биздин тартип боюнча өзүбүздүн баңгизатты өзүбүз чекпешибиз керек. Сен болсо тартипти бузуп койдуң, ошондуктан жазаңды алышың керек деп эле ага атайын бир жасалган иттерин жөнөтүп, качып бара жаткан Анхелге темир иттер жетип алып эле аны майдалап тиштегилеп салышты. Бул убакта Эгзи жанагы Клара деген кыз менен бир жолу эле көнүшүп, алар атайын бир бөлмөгө кирип ишти кылайын деп калышкан экен. Бир кезде эле Эгзи Кларанын денесинен Алтын шакектин белгисин көрүп, жанагы аппараттын колуна кийет дагы Кларанын денесине жармаштырып койду. Ал бир кезде өзүн күнөөлүү сезип, ал жактан дароо эле чыгып кетип, тил дагы чалса ал Эгзиге капа болуп калган байтор такыр эле сүйлөшпөй жатты. Мындан соң Эгзи Гарриге келип, анын эсине дагы деле эч нерсе түшпөгөнүн көрүп, эс алуучу жайлардын биринде ишимде кечип капа болуп олтурган элем. Ал уюлдук аппараттан Тилда менен итин кучатап түшкөн сүрөттөрүн көрүп, бир нерсе эсине түшүп кетти байтор жаңы күчүк сатып алып эле кайрадан Гарриге барды. Ал күчүктү Гарриге белек кылат дагы, мен азыр күчүктү атып салам деп эле коркута баштайт. Анда Гарри, сен эмне мынча ташпоорсуң, күчүктү эмнеге атмак элең десе, Эгзи сөзүн улантып, анда эмнеге сен бир кезде ушундай күчүктү атып салгансың десе, Гарри чочуп кетип эле эсине бир нерселер түшө баштайт. Биз тасманы биринчи бөлүгүндө билгендей, Гарринин так эле ушундай күчүгү бар эле. Ал сынактан өтүп жатып күчүктү ат дегенде, Гарри күчүктү атып салганда тапанчасында ок чок болуп чыгып, болгону сыноо экени билинет. Ошентип Гарринин эсине бардык нерсе түшүп алып, Эгзини дагы Мерлинди да таанып, 4 каарманыбыз бир эс алуучу жайда олтурса, аларга бир түшүнүксүз адам келип алып эле сайыла баштайт. Как выгляжу? Очень как петушара. Анда Гарри адаттагыдай эле аларды ордуна коеюн деп жатып, бирок бир кезде эле алардан келтекшей баштады. Көрсө Гарриге эси кайтканы менен мурдагы күчү кайта элек экен. Бир маалда эле Виски чөнтөгүнөн узун арканын алып чыгып, буга чейин бука багып жүргөн байтор жанагы адамдарды биринин артынан бирин эле арканы менен ыргыта баштайт. Виски ал адамдарды жок кылгандан кийин сыналгыдан Поппи Адам сүйлөй баштады. Ал Американын өлкө башчысына кайрылып өзүнүн эмне кылып жатканын айтат. Анда жанагы баңгизатты чеккен адамдардын биринчи тамырлары көгөрүп, андан соң бийлей баштап үчүнчүсүндө болсо денелери катып калат экен. Ошентип катыган акыбалда адам 12 саат тургандан кийин өлө турган болот. Анда Поппи, буга каршы дары бир гана менде бар. Менин талабым Америкада баңгизаттарды мыйзамдаштырып, биздин баңгиза сатуубузга эч кандай тоскоол болбошуңар керек. Эми ойлоңгула деп буну көрүп жаткан өлкө башчысын ойго салып койду. Ошентип бул окуядан кийин Поппи Адамсын аты дүйнөгө кетип, орунун айнан адамдар биринин артынан бири кара жоргого бийлей башташат. Бирок өлкө башчысынын аларды куткара турган эч ою жок экен. Ал кайрадан бул баңгизат чеккен адамдар өздөрү күнөөлүү. Алар өлүп жок болсо дүйнөдө жакшы гана адамдар калат деген чечимге келген болот. Анда каармандарыбыз дүйнөнү кандай кылып куткарабыз деп ойлонуп олтурушса, буга чейин Эгзи аппарат салып койгон Клара Чарли менен сүйлөшүп жатканын угуп калышат. Көрсө Клара дагы ушундай ооруга кабылып Чарлинин куткарышын суранып жаткан экен. Анда Чарли сүйгөн кызына Италияга келгениң ошол жерден жолугабыз деп айтса, Виски, Эгзи жана Гарри дагы ошол жака жөнөп кетишти. Бул убакта Клара Чарлиге жолугуп, андан дарысын алып ичкен кезде дароо эле көк тамырлары жоголуп өзүнө келип калат. Бул убакта Эгзи менен Виски дагы ал жерге жетип келип калган экен. Эгзи ал жерде турган дарылардын бирин урдап качып кетип калып, Виски экөө люлькага түшүп кетип калса, Чарли алардын артынан жетпей
жетпей калды. Бирок Чарли өзүнүн башкаруусу менен люлканы тегерете баштайт. Анда өтө катуу тегеренген люлка илинип турган тростон үзүлүп кетип, бийиктиктеги каардын үстүнө түшүп, чанайдай болуп эле ылдыйга сүрүлө баштады. Алар сүрүлүп бара жаткан жолдо каарлар эс алган бир үй бар экен эле. Анда Эгзи аларды куткаруу максатында люлканын тешигинен вискинин парашютун чыгарып, парашют жайылып сыгаланып келе жаткан люлка аксакалдарга бир аз калганда токтоп калды. Надо же, в первый раз за 3 недели просрался. Үч каарманыбыз сүйлөшкөн жерден чогулуп, Эгзи уурдап кеткен дарыны көрсөтүп жаткан эле. Анда аларга жакындап душмандар келип калганда Виски Эгзини куткармыш болуп, жанагы дарыны жарып салат. Анда Виски мен силерди өзүм жалгыз эле куткарам деп душмандар менен аткылашып жаткан кезде, Гарри Эгзиге Виски биз тарапта эмес окшойт, менин бир күмөнүм пайда болду деп эле аны атып салат. Бул убакта келип калган душмандар каармандарыбыз бекинген үйдү батыратып эле аткылай башташат. Гарри баштыгынан себинүүчү атыр жытты алып чыгып жанагы душмандар жака ыргытып жиберсе, ал жарылып эле душмандардын бардыгын катытып салды. Бул убакта Эгзи Гарриге жинигели Вискини куткаруунун алегинде болуп, буга чейин Кола айткан атайын аппарат менен ок тийген жерин дарылай баштады. Гарри менин акылым эч кандай тайган жок, бардыгы чындык. Вискини куткарбай деле койсоң болмок. Бул чындыгында саткын десе Эгзи ага такыр ишенгиси келбеди. Бул убакта учакта учуп бара жаткан Чарли жанагы ишканасын ичинде сүйгөн кызы Клара жүргөнүнө карабай жардырып жиберет. Ошентип каармандарыбыз Вискини өздөрүнүн ишканасына алып келип аны даарылашып, бир кезде эле Эгзиге сүйгөн кызы Тилда чалып калса, анын дагы бет башы көгала болуп калыптыр. Көрсө ал дагы жини келгенден баңизат чегип алган экен. Бир кезде ал кыздын дагы денеси катып өлүм алдында турганын сезип калган Эгзи Гарри менен Мерлинди шаштырып эле биз Поппи Адамсты табышыбыз керек деп жөнөп кетишет. Бул убакта Поппи Адамс Американын өлкө башчысы менен сүйлөшүп жаткан болот. Анда өлкө башчысы Поппиге макул, мен сага кол коюп берейин. Бирок дүйнөдөгү элдер кандай куткарылат десе, Поппи ага жооп берип, менин дүйнө жүзү боюнча дрондорум бар, алар учуп баардыгына дарыны жеткирип берет дейт. Бирок өлкө башчысы сүйлөшкөндөн кийин аны алдайын деген ниети бар экенин байкайбыз. Тупая бабища. Бул убакта Кола Вискини дарылап наркы дүйнөдөн алып келип коюптур. Эсин жоготкон Вискиге Кола бир сүрөттү көрсөтсө, баардык нерсеси эсине түшүп, мени Гарри атып салды, алар кайда кетти десе, Кола алар Камбоджага кетти деп айтат. Анда Виски эч нерсеге карабай эле алардын артынан жөнөп кетти. Бул убакта үч каарманыбыз Поппи Адамс бекинген жерге жетип барып калышыптыр. Бир кезде Эгзи алдында турган жарылуучу затты байкабай тебелеп алып, Мерлин аларды куткаруу максатында түртүп жиберет, дагы жарылуучу затты өзү тебелеп алды. Анда Мерлин эки каарманыбызга чечкиндүү сүйлөп, силер баргыла дагы дүйнөнү куткаргыла, бул нерсени мага калтыргыла дейт, дагы өзү ал жерде ырдай баштады. Бир маалда эле күзөтчүлөр карап калса, талдардын арасынан тагдырыбыз кайчы болсо да сени сүйө беремин деген үндөрдү угуп дароо эле ал жака барышып, Мерлинди кармайын деп калган кезде ал жанагы жарылуучу заттан бутун алып эле жарылып кетти. Достунан айрылган Эгзи менен Гарринин жини келип, былтыктарын алып алышып, Поппинин адамдарын чекеден жок кыла башташат. Күзөтчүлөрдүн бардыгы жок болгондон кийин Гарри Поппинин темириттери менен мушташып, бул убакта Эгзи Чарлинин колунан кутучанды алып аны менен мушташып жаткан эле. Бир кезде Чарлинин темир колу үзүлүп кеткенде Эгзи ага карап, мен сени менен эркекче мушташайын дейт да бир колун артына алып эле мушташа баштайт. Бирок мындай учурда деле Чарли Эгзини жеңе алган жок. Жини келген Эгзи Чарлини ошол жерде мойнун толгоп өлтүрүп салып, бул убакта Гарри дагы темириттерин экөөнүн тең жок кылып ал жерге келип калган эле. Алар Поппи Адамска барып өзү чыгарган нерсени өзүнө сайып, дүйнөдөгү элдерге дарыларды жөнөтүш үчүн кутушага жазыла турган сыр санды билип алышты. Бир кезде Поппинин бетинен көк тамырлары чыгып эле ошол жерде жан берет. Анда Гарри сыр санды жазайын деп калса эле анын артынан аркан байланып, тапанчасын көтөрүп алып эле Виски жетип келип калыптыр. Эгзи ошондо гана Гарринин буга чейинки кылган нерсеси туура экенин түшүндү. Анткени Виски кутучаны мага бергиле, мен аны жок кылам деп айтат. Бир кезде Эгзи мушташты баштап жиберип, эки каарманыбыз эки жактан Вискини көптөп көмөлөп, акырында жанагы эт майдалагычка салып эле аны жок кылып салышты. Мындан соң Гарри сырсанды кутучага жазып, дарылардын баардыгы бүт дүйнөгө тарап, оорулар айыгып, жаман ою бар Американын өлкө башчысын камап дагы салышат. Ошентип Эгзи акырында Тилдага үйлөнгөнгө да жетишип калды. Ушундай бактылуулук мүнөттөрдө тасмабыз аягына чыгат. Достор, тасма жакса мыкты белгисин басып, кимдер менен бөлүшүп коюуну жакшы билесиздер да. Анда кийинки тасмага чейин жолугушканча ден соолукту жакшы карап, баңгизатка окшогон жаман нерселерден алыс болуңуздар.